Саунаға барсам, ресторанға барсам, меричте болчумун аркама. Акчасына бир топ ичим керек да. Ошо аксакалга окшоп чыгып атпайбы күрөшкө? Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Өзүмдү апакай периштемин деп айта албайм. Бир топ нерсе адашкам, күнөө кылгам. Бирок мен накта мусулман катары дайыма өзүмдүн күнөөмдү ачык айтам. Калп айтпайм да. Анткени элди алдаса болот. Анагы менден мурункулар айтканда 5 намаз окуйм, тигиндей мындайм деп, бирок Кудайды алдай албайсың. Мына мурункулар айткандай март революциясы окшоп Бакиев урдап кетти эле, жыйынтыгын үй бүлөлүк планды орноштуруп. Азыркы да бийлик 7 апрель революциясынын жыйынтыктарын урдап кетпесин деп кайгырып атат. Ошон үчүн жүрөм араңарда. Мага окшоп чыгып чындыкты айткыланда парламенттен же башка жактан коркпостор. Азырынча айла жок, кошо аксакал окшоп чыгып атпайбы күрөшкө? Рыскел дейним, досум деп ишенип атам десиң. Мен ал досуңа 24 жыл ишенип жүргөм. Президенттикке чейин алып бардым. Саунаға барсам, ресторанға барсам, меричте болчумун аркама. Акчасына 3 эле нерсе айткам. Биринчиден могу ТЭЦте авария, сапар күнөөлүү деп атасыңар. Күнөөсү жок дегем. Анткени авария эски ТЭЦте болгон. Жаңы ТЭЦ бар, эски ТЭЦ бар. Эски ТЭЦтин терезесин оңдогонго жарабасыңар. Премьер-министр Жээнбеков 890 миллион сом кеткен ремонтко 2 жылда. Терезесин салып койгосуңар, ошол кезде заводдел болгон Сапар Исаков күнөөлүү. Экинчисин айткан макул, коррупция менен эч ким көрүшкөн жок, мен көрүшөм деп атасың. Анда коррупция менен көрүшө турган адам Райым миллион менен дос болбойт деп айткан. Сен анда эле аппапак экенсиң. Шайлоодо 30 миллион доллар бер жак эле кайдан чыга калды? Кайдан чыга калды? Көрүп атасыңар азыр ушу парламентти ким башкарып атат? Албетте мына бул жерде отурган депутатка окшогондор эр жүрөктөрү бар. Бирок бир тобу чим керек да. Чим керек десем таарынат. Бир баракка каршы жашалбаган бир депутат мага акыл үйрөтөт, уялбы. Уя. Чим кериңерди көтөрүп алып, анан үйрөткүлө мага.